Кыргызстандын социалдык блогунда чечилбеген көйгөйлөр арбын. Алардын маанилүүсү бейтаптын бөйрөк боору алмаштырылгандан кийин ага көрүлө турган камкордук жолго коюлган эмес. Жарандын сакайып кетүүсү оор операциядан кийинки көзөмөлдөөдөн көз каранды болгондуктан бул тармактагы негизги маселе бойдон калууда. Белгилүү болгондой, буга чейин Саламаттык сактоо министрлиги Бишкек Оштогу клиникада боор жана бөйрөк операциясы жасаларын билдирген. Эң негизги маселе операциядан кийинки уход. Операциядан кийинки көзөмөлдөө. Бизге ошол жагы жол коюлган эмес. Биз азыр ура менен эле моочаны алмаштырдык, моот атабыз деп кетип атабыз. Анын кийинки последствиялары, ага керектүү дары-дармектер, ага керектүү уходдор, бул операциядан көп каражат талап кылынат. Ошолор боюнча кошпойсузбу токтомго. Вот мынакей жылына мынча операция жасасак, аны толук кандуу ошол операциянын жыйынтыгына чыгыш үчүн дары-дармекке, көзөмөлгө монча убакыт кетет, мынча каражат кетет деген токтомго кош керек ошону. Эгер ал нерсе каралбаса, бул операциянын эч кандай смыслы жок. Ошондой эле жыйында Кыргызстанда кызамыкка байланыштуу абал курч бойдон экени, жыл башынан бери ооругандардын саны 6000ден ашкан айтылды. Ушул тапта республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында кызамык кызылчага кабылгандарды кабыл алуу үчүн кошумча 3 бөлүм ачылган. Күнүнө 40ка жакын бейтап кайрылса, алардын эң оор абалдагылары гана ооруканада калтырылып дарылоо жүргүзүлүүдө. Көбөйүүсү катталып атат. Эгерде былтыр 1 жылдын ичинде 7,5 миң учур каттала турган болсо, тилекке каршы бүгүнкү күндө уже 6 миңге жетип калдык. Кыскача эле вакцина жетиштүүбү, алып атабы, мындай тоскоолдуктар жокпу деген сөз ошол болуп атат. Иш чаралар болуп атат, жана силер өзүңөр билесиңер, диний уюмдарда дагы көп мындай тоскоолдуктар болгон эмдөө боюнча. Ошол боюнча иштер алып барылып атабы? Алып барылып атат. Бүгүнкү күндө Жалал Абад облусунда өтүп атат. 61% население бүгүнкү күндө уже өтүп калды. Вакциналар жеткирилип алынып келинди. Бардык жерлерге жеткирилди. Ал эми билим берүү тармагындагы китеп маселеси бүгүнкү күнгө чейин жолго коюлбай келет. Депутат Камила Талиева министрликтеги реформа окуучулар билим алган китеп көйгөйүн жоюудан башталарын айтып, мекеменин окуу китептерин басып чыгарууда келечектүү пландын жоктугун сынга алды. Билим берүү министрлигинде мындай жок дегенде бир 5 жылга китепти басып чыгаруунун бир келечектүү планы болуш керек. Ал жок экен. Мен ошону сурадым эле. Ар бир окуу жылына басып чыгарууда китептин саны, планы, графиги болуш керек. Ал жок экен. Окуу китептерин басып чыгарууга канча каражат жумшалгандыгы белгисиз болуп калып атат. Силердин министрлик менен автордук укук ээлеринин келишимдери болуш керек. Алар жок экен. Каалагандай эле автордук башаламандык. Кээ бир китептерде сүрөттөрүндө иллюстрациясында жүрөт, бир адамдын 3 колу чыгып турган китептер чыгып кетип атат. Бул эмне деген акмакчылык? Кыскасы, билген намазын окуп, каалагандай китеп чыгарууну бизнеске айландырып алды. Ушу китеп маселесине дагы бир катуураак көзөмөлүңүзгө алсаңыз. Өз кезегинде эл өкүлү Элдар Абакиров мектепке бараткан балдарга жолдон чөөлөр кол салып жатканын айтып чыкты. Депутаттын айтуусунда бул Бишкектин жака белиндеги айылдарда катталган. Мындан улам транспорт министрлигине окуучуларды мектепке алып барып келе турган атайын унаа менен камсыздоону сунуштады. Ушул Бишкектин жанында эле айылдарда Венера Калыбековна мындай көйгөйлөр бар экен да. Бул Карл Маркс айылы бар, аэропорттун жанында. А жерде 2 мектеп бар. 1100-1200 баладан окуйт. Бирок ошол мектепке 470 бала тегеректе 5 айылдан келет экен. Анан маршрутка жок экен. Эң алыскы айыл 7 километр экен. Балдар келатканда чөөлөр талаган учурлар болуптур. Маршрутка жок. Ошон үчүн транспорт министрлигине тапшырма кошуп койсок, ар бир мектепке маршруткаларды камсыздап берсин, болбосо маршрутка сатып берсин. Белгилүү болгондой, бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде аткаруу бийлигинин социалдык түзүмү боюнча маселе каралып, анда тармакка тиешелүү 4 министрликтин жетекчилери баяндама жасап, депутаттар тарабынан берилген сунуштарды кабыл алышты. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ.